айтат элек, кечмиш болсун деп эч качан мындай кайталанбасын, эч кимге Алла Таала башына мындай сыноо бербесин. Ал эми ошол күндөрдө мына биз бүгүн ыйык жума күндө турабыз. Шehit болгон ошо боордошторубузду Алла Таала жаннаттан бейишинен орун берсин дейм. İnsanların başarısı hep iyi günlerde değil, acı günlerde de kendini gösterir. Sayın Bakanımızı biz o günlerde gördük. Büyük fedakarlık yaptı. Yardımcıları ve personeliyle birlikte 188 kişi Türkiye'ye vardılar. Çok önemli hizmetler yaptılar. Türkiye'nin acı gününde yanında oldular. Biz Kırgız kardeşlerimize, Birtukanlarımıza, devletimize, Sayın Bakanımıza ve çok kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Japaroğlu'ya ve şükranlarımızı sunuyoruz. 2025 sonu itibariyle tam 555 bin konut yapıldı ki dünyada bir benzeri yok. Yani saatte 25 ev yapıldı, uyu yapıldı demektir. Dünyada bir başka örneği de yok. Tabii ki bunların talimatını veren, bizzat takip eden ve o bölgedeki her evin acısını paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Türk milleti olarak kendisine şükranlarımızı arz ediyoruz. Dünya yüzünde bolboğun okuya kattı barımızdı silkiletti. Türkiye eline ağır gün oldu. Şu 6. fevralda. Kütülböz yerden adamlar uktap atkanda, dem alıp atkanda şunça üyler kıyrap, 1000 degen adam ölüp, üybüleleri toluk menem jogolup, baldары, ata-eneleri menem jogolup, şunday aябай ağır günlerin biri oldu. Depremin etrafımıza ve sevdiklerimize zarar vermemesi için alacağımız önlemler var. Bu nedenle deprem gelmeden güvenli yapılara yönelmeli. Bugün 6 fevral 2026 yıl, толық 3 yıl oldu. Şu dünya yüzünde en kaygılı okuyan biri. Şu bizim boğordoş bir tuğan elibizge жер tütürü olup 55 bin adamdan aşkıca kaza olup aябай katı kıyınçılık oldu. Hem şu gündörді biz estey tuğan bolsok, бұл аябай бизге дагы оор күн, Түрк элине дагы оор күн, суук күндөрдүн бири болду. Ошондо биздин 200 куткаруучубуз Кахраман-Мараш шаарына барып, о жерден биз куткаруу жумуштарын баштаганбыз. Ошо 3 жыл болду. Анан ал жерде бир 15 күн биз иштедик. 15 күн деген бул эмне деген? 15 күн биз түнү күнү иштедик. Түнү күнү иштеп, Кахраман-Марашта биз 10 күн иштедик. 10 күндөн кийин 3 күнгө бизди Хатайга жөнөттү. Анан ошо окуялардын негизгиси бул 8 тирүү жанды таптык. 198 сөөктү чыгардык. Анан ошо
Биз иштеп атканда эң кызыгы адамдын өмүрү 3 күндө кыйылат экен. Кыйылып, суунун, абанын, тамактын жоктугунан адам каза болот экен. Ошондо Хатайда 13 күндөн кийин биз бир үй бүлөнү таптык. Атасы, апасы, балдары менен. Анан ошондо биз аларды таап, чыгарып, доктурлардын колуна бергенде, алардын ушу 2 баласы каза болду, бирок ата-энеси тирүү болуп, ошол жерде больницага, доктурканага жеткизилди да. Бул эми аябай бизге оор күндөрдүн бири болду. Дүйнө жүзүнүн куткаруучулары келип, ошо Түрк элине болгон жардамын көргөзүштү. Биз дагы азыркы күнгө чейин ушунчалык мындай кайгыруу менен ушу күндү эстейбиз. Анан бизге баарыбызга сабак болду. Бүт дүйнө жүзүнө, бүт элине, Жапон элине, Казак, Кыргыз, Азербайжан элине, бүт элге каттуу сабак болду. Ушундай коркунучтардан, ушундай жаратылыштын кырсыктарынан биз болсо сак болушубуз керек. Биз даяр болушубуз керек. Канчалык даяр болсок, канчалык сак болсок, ошончолук адамыбыздарды да биз сактап калабыз. Анан ошо бул окуянын өзгөчөлүгү Түрк мамлекети эң ойго келбес жумушту жасады. 2 жылдын ичинде баарына үй менен камдап, курулушту бүтүрүп, шаарларды, 11 шаарды кайра ордуна алып келип койду. Мен ойлойм, бул ушу Түрктүн бийлиги элине кылган мамилеси, ушу элине кылган жардамы бул аябай чоң жардам болуп эсептелет. Сиз жана айтып өтпөңүз беле, биздин урматтуу президентибиздин буйругу боюнча бир күндө бүтүрбөй бизди жиберди деп, ошол тууралуу бир аз айтып өтөсүзбү? Ооба, бизде 6 февралда ошол окуяны укканда, себеби дегенде жер титирөө түнкү саат 4-тө болду. Эртең менен уже бул кабар баарыбызга жетти. Эртең менен жеткенде мага урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич өзү чалып, телефон чалып, срочно тез арада күчтөрдүн баарын топто, бүт сага шарт түзүлөт, күчтөрүңү топтоп туруп, тез арада Түркия мамлекетине барып, толук менен жардамды көргөз деген тапшырма түштү. Ошондо башынан аягына чейин ошо биздин президентибиз Садыр Кожоевич тынбай сурап турду. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, кантип иш жүрүп атат, дагы кандай жардам керек экен деп ошолорду кабарлап турду. Мен бул ойлойм, ошо биздин президентибиздин абооркердиги, ушундай көңүл бурганы, ошо 2 элдин ортосундагы болгон ушу досчулукту жана тууганчылыкты бириктирген кадамдардын бири болду. Рахмат, сиздер жалпысынан канча киши бармаңыздар? Бизде ошондо 200 куткаруучудан ашуун бардык. Анын арасында иттерибизди да ала бардык, мобильный госпитальды ала бардык, автомашиналарды алып бардык. Анан ошо 100 боз үйдү тигип бергенбиз. Ошонун баарын биз калтырып келдик. Себеби дегенде мобильный госпитальды алып келелик десек, жарадарлар көп экен. Поликлиникалар жетишпей, ошо мобильный госпитальдагы ошо мындай белек катары калтырдык, машинелерди да калтырдык. Ошо 100 үйдү дагы ошо суук маалда ушундай жардам болсун деп ошо элге да тигип бердик.